Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Москвада ковер планы жарыяланып, бардык аэропорттор жабылды. Москва шаарындагы бардык аэропорттордо учактарды кабыл алуудагы, учуруудагы токтотулуп, ковер планы жарыяланды. Бул тууралуу Авиатурщина телеграм каналы билдирди. Flight Radar сервисинин маалыматы боюнча, Москвадагы Шереметьево, Домодедово, Внуково жана Жуковский аэропорттору учурда учактарды кабыл албай дагы, жөнөтпөй дагы жатат. Учурда Нижний Новгород жана Санкт-Петербургдагы альтернативдик аэродромдорго багытталууда. Азырынча аэропорттор бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Бир гана Внуково аэропорту асманда аэропортко көз каранды болбогон себептерден улам жабууга туура келгенин билдирди. Бүгүн эртең менен абадан коргонуу күчтөрү Москва облусунун аймагында учкучсуз учуучу учакты табышканын Орусиянын коргоо министрлиги билдирди. Эртең мененки саат 6:50 аппарат башкарууну жоготуп, Русский районуна кулап түшкөн. Булак супер кежи. АКШ президенти Джо Байден Борбор Азия лидерлери менен саммит өткөрөт. Иш-чара сентябрь айына пландалууда. Бул тууралуу Джо Байдендин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке жолдогон катынын текстинде айтылганын басылмалар жазышууда. 19-20 сентябрда сиз башка лидерлер менен бирге коопсуздук, экономика жана айлана чөйрөнү коргоо жаатындагы жалпы максаттарыбызды мындан ары биргелешип алдыга жылдыруу жолдорун талкуулоо үчүн S5+1 форматындагы расмий жолугушууга катыша аласыз деп ишенем деп жазган Байден. S5+1 жумушчу топтору экономика, энергетика жана экология, коопсуздук сыяктуу тармактар менен алектенет. Булак супер кечи. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун Венгрияга болгон иш сапары аяктады. Бул тууралуу бүгүн 21 августта президенттик администрациядан кабарлашты. Маалым болгондой, сапардын алкагында Садыр Жапаров Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кыргыз-венгер стратегиялык өнөктөштүгүнүн актуалдуу маселелерин, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташууну тереңдетүүнү талкуулады. Ошондой эле мамлекет башчысы ардактуу конок катары чет өлкөлөрдүн башка лидерлери менен бирге Венгриянын улуттук башкы майрамын белгилөө иш-чараларына жана Будапешт шаарындагы улуттук атлетикалык борбордо жеңил атлетика боюнча дүйнө чемпионатынын эркектер арасындагы жарышынын финалына катышты. Президент Садыр Жапаров Венгрияга болгон иш сапарын аяктап, 21 августта Бишкекке кайтып келди. Булак супер кечи. Кыргызстанда чеченстандык активист Мансур Мовлаев кармалды. Ал Рамзан Кадыровду сындап жүрчү. Манас эл аралык аэропортунда Чеченстандан келген жарандык активист Мансур Мовлаев кармалды. Бул тууралуу Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова билдирди. Белгилүү болгондой, Мовлаевди өлкөнүн УКМК кызматкерлери кырмаган. Анын иши боюнча сот 21 августка белгиленген. Исмаилованын айтымында, Мансур Мовлаев Чеченстандын президенти Рамзан Кадыровду кескин сындаганы менен белгилүү. Ал өз өлкөсүндө 2020 жылы 3 жылга эркинен ажыратылган. 2022 жылы мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулуп, Орусиядан качып кетүүгө үлгүргөн. Ал федералдык издөөгө алынган болчу. Маалым болгондой, Мансур Мовлаев Кыргызстанда 2022 жылдан бери жүрөт. Булак супер кечи. УКМК кызматкерине пара берип жаткан жеринен айыл башчы жана орун басар кармалды. Кочкор районунун Сары Булак айыл аймагынын башчысы жана Кара Суу айыл аймагынын башчысынын орун басары УКМК кызматкерине ири өлчөмдө пара берип жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 16 августта УКМК кызматкерине кылмыш жоопкерчилигинен качкандык үчүн 125 000 сом өлчөмүндө акча каражатын пара катары берүү учурунда Кочкор районунун Сары Булак айыл аймагынын башчысы жана Кочкор районунун Кара Суу айыл аймагынын башчысынын орун басары кармалды.
Жогорудагы жарандар Кочкор районунун Кара Суу айыл аймагынан жеке турак жай куруу үчүн жер тилкелерин мыйзамсыз берүү фактысы боюнча кылмыштардын бирдиктүү рейстеринин маалыматтык каттоо журналына катталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кармалган. Ошол эле күнү кармалгандар Нарын облусунун ички иштер башкармалыгынын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Булак Назар Ньюс KG.